Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Эмесе кезектеги 5-класстын кыргыз тили сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы уңгу жана мүчө. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Бүгүнкү сабакта уңгу жана мүчө, сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү эсиңерге саласыңар. Сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратуу менен мүчөнүн түрлөрүн айырмалай билесиңер. Кеп маданиятын сактоого көнүгөсүңөр. Сөздөрдүн курамы уңгу жана мүчөдөн болот балдар. Кээ бир сөздөр жалаң уңгудан турат. Ал эми кээ бир учурда уңгу сөзгө бир же бир нече мүчөлөр уланат. Алдыда биз уңгу деген эмне, мүчө деген эмне деген суроолорго жооп берүү менен алардын эрежелерине көңүл бурабыз. Уңгу сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү. Башкача айтканда, уңгу сөздү курамдык бөлүктөргө андан ары ажыратып жиберүүгө мүмкүн эмес. Мүчө уңгуга уланган, өз алынча турганда маани бербеген, уңгуга улануу менен ага кошумча маани берген бөлүгү мүчө деп аталат. Алдыда биз уңгу жана мүчөнүн өзгөчөлүктөрүн карап көрөбүз балдар. Уңгу өз алынча туруп бир маанини билдирет, башка сөздөрдүн жасалышына негиз болот. Ошондой эле тыбыштык жактан өзгөрүүгө учурабайт. Мүчө өз алынча турганда маани бербейт, уңгуга уланып өзгөрөт, уңгуга уланганда гана лексикалык мааниге ээ болот балдар. Уңгу, мүчө экөө тең сөз тутумун аныктап турганы менен алардын ортосунда төмөндөгүдөй айырмачылыктар бар балдар. Уңгу сөз тутумунун негизги бөлүгү, ошондуктан ал сөздүн өзөгүн түзүп, негизги маанисин туюнтат дагы өз алдынча колдонуу касиетине ээ. Ал эми мүчө мындай касиетке ээ эмес. Мисалы, бар, барды, кел, келген, сан, сана сөздөрүнүн биринчи түгөйү уңгу сөз катары өз алдынча колдонула берет. Ал эми ды, ген, а мүчөлөрүн сөздөн бөлүп өз алдынча колдонууга мүмкүн эмес. Кийинки учурда карап көрөбүз балдар. Уңгу бир же бир нече сөздүн тутумунда колдонулса, мүчө эң кеми 2 же андан көп сөздүн тутумунда колдонулат. Бир эле уңгудан бир сөздүн бир нече грамматикалык формасы. Мисалы, бас деген сөздөн басты, баскан, басат, басса деген сөздөр уюшулат. Же болбосо бир уңгулуу бир нече сөз. Басык, басма, баскыч, басым. Демек, уңгу уңгулаш сөз же сөз формасынын тутуму. Маселен, жогорудагы сөз жана сөз формаларынын уңгусу бас болду балдар. Уңгу колдонулганда өзүнүн тыбыштык турпатын дээрлик сактайт, мүчө болсо уңгунун таасири менен түрдүү өзгөрүүлөргө дуушар болот. Мал, эл, кой, дүкөн деген уңгу сөздөргө кесиптик маани берүүчү ч мүчөсү 4 түрдүүчө өзгөрүп уланат. Малчы, элчи, койчу, дүкөнчү. Ошентип, сөздүн лексикалык маанисин туюнтуп, өз алдынча сөз катары колдонуу касиетине ээ болгон бөлүгү уңгу жана сөздүн лексикалык маанисин өзгөрткөн же ага кошумча грамматикалык маани берип, тыбыштык жактан өзгөрмөлүү келген бөлүгү мүчө болорун дагы бир жолу эсибизге сактап коюшубуз керек балдар. Ал эми мүчөнүн кандай түрлөрү бар? Алдыда карап көрөбүз. Мүчөнүн түрлөрү сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчө. Сөз жасайт же сөз өзгөртөт деп аты эле айтып тургандай, сөз жасоочу мүчө уланганда жаңы сөз пайда болот. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчө уланса, жаңы сөз жасалбастан сөздүн грамматикалык мааниси гана өзгөрөт деген түшүнүк. Биз алдыда буларга кеңири токтолобуз балдар. Биз азыр балдар сөз жасоочу мүчөлөрдүн кээ бирине мисалдарды келтиребиз. Ч мүчөсү мал, малчы, уй, уйчу, кой, койчу, дүкөн, дүкөнчү, кампа, кампачы жана башка. Кана мүчөсүнө мисалдарды келтирип көрсөк,
китеп, китепкана, дары, дарыкана, оору, оорукана, бейтап, бейтапкана жана башка сөздөрү. Алдыда биз сүрөттөр аркылуу ушул мүчөлөр менен жасалган сөздөргө мисалдарды келтиребиз. Уй деген сөздүн лексикалык мааниси мал. Сүтүн, терисин, этин адамдар пайдаланышат. Ушул уй деген уңгу сөзгө чы мүчөсүн улай турган болсок, уйчу деген сөз жасалат. Уйчу деген сөздүн лексикалык мааниси уй баккан же уй кайтарган адам. Башкача айтканда, мал баккан адамдын жумушунун атын билдирет. Ошентип, уй деген сөздүн лексикалык мааниси таптакыр башка мааниге өтүп, жаңы сөз жасалды балдар. Биз азыр дары, дарыкана деген сөздөрдүн маанисин карап көрөбүз балдар. Бул жерде дарынын лексикалык мааниси адамдар ооруган учурда кабыл алуучу нерсе же дары-дармек. Ал эми дары деген уңгуга кана мүчөсүн улай турган болсок, дарыкана деген сөз жасалат. Дарыкана деген сөздүн лексикалык мааниси дары-дармек сакталуучу же сатылуучу жай деген түшүнүктү берген сөз пайда болду. Алдыда биз ушул эле дары деген уңгу сөзгө сөз өзгөртүүчү мүчө уланган учурду мисал келтирип көрөбүз балдар. Биз азыр дары, дарылар деген сөздүн маанисин карайбыз. Бул жерде дары деген сөздүн лексикалык мааниси биз жогоруда белгилегендей дары-дармек деген түшүнүктү билдирген сөз. Ал эми анын грамматикалык мааниси зататооч, жекелик санда турат жана атоош жөнөмөсүндө. Бул уңгуга лар мүчөсүн улай турган болсок, дарылар деген сөздөн анын лексикалык мааниси өзгөргөн жок. Башкача айтканда, адамдарга керектүү дары-дармек деген мааниси сакталды. Болгону дары деген жекелик сандан дарылар деп көптүктү уюштуруучу лар мүчөсү менен көптүк санга өтүп, бул сөздүн грамматикалык мааниси гана өзгөрдү. Үй деген уңгу сөздүн лексикалык мааниси адамдар жашай турган жай. Ал эми ал уңгуга га деген мүчөнү уласак, үйгө кирүү деген маанидеги багытты билдирген сөз болуп өзгөрдү балдар. Башкача айтканда, атоош жөнөмөсүнөн барыш жөндөмөгө өтүп, грамматикалык мааниси гана өзгөрдү. Ал эми лексикалык мааниси өзгөргөн жок. Ошол себептен бул сөз өзгөртүүчү мүчө болот балдар. Азыр балдар, сөз жасоочу мүчөлөрдүн башка түрлөрүнө дагы мисалдарды келтирип көрөбүз. Мисалы, ла мүчөсү. Кайчы, кайчыла. Иш, иште. Ыр, ырда. Бул жерде силер байкагандай, уңгуга ла мүчөсү улануу менен уңгунун лексикалык мааниси өзгөрдү. Чыл мүчөсү. Эмгек, эмгекчил. Ой, ойчул. Суу, суучул. Бул жерде дагы чыл мүчөсүнүн уланышы менен уңгунун лексикалык мааниси өзгөргөнүн көрүп турабыз балдар. Ма мүчөсү. Бас, басма. Сыз, сызма. Түй, түймө. Мак мүчөсүнө мисалдарды келтире турган болсок балдар, ой деген уңгуга мак мүчөсүн уласак, оймок деген зататооч келип чыкты. И деген этишке мак мүчөсүн уласак, иймек деген зататооч келип чыкты. Демек балдар, сөз жасоочу мүчөлөрдүн уланышы менен уңгунун лексикалык мааниси өзгөрүп кетерин көрдүңөр. Уңгуга сөз жасоочу мүчө уланганда, сөздүн лексикалык мааниси дагы, турпаты дагы өзгөрөт. Мында сөз бир сөз түркүмүнөн башка сөз түркүмүнө өтөт, дагы бир учурда башка сөз түркүмүнө өтпөй дагы жасалат. Бас деген этиш сөзгө ма мүчөсүн улай турган болсок, басма деген зататооч келип чыкты. Өрт деген зататоочко ла мүчөсүн уласак, өрттөө деген этиш болду. Кой деген зататоочко чы мүчөсүн улоо менен биз койчу деген сөздү жасадык. Китеп деген зататоочко кана мүчөсүн уласак, китепкана деген зататооч болду. Бирок булардын бардыгы сөз жасоочу мүчөлөр болгонун байкадыңар балдар. Эми балдар, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн
кээ бир түрлөрүнө мисалдарды келтирип көрөбүз. Га мүчөсү: айыл, айылга; китеп, китепке. Ны мүчөсү: кыз, кызды; акыл, акылды. Да мүчөсү: суу, сууда; тоо, тоодо. Булар жөндөмө мүчө болгонун байкадыңар балдар. Демек, жөндөмө мүчөлөр менен дагы сөздүн грамматикалык мааниси өзгөрөт. Башкача айтканда, атоо жөндөмөсүнөн башка жөндөмөгө өтүп сөз өзгөрөт. Андан кийин мүчөсү: ат, аты; мал, малы; үй, үйү. Мүчөсү: эне, энеси; ага, агасы. Сың: эже, эжесиң; апа, апасың. Булар таандык мүчөлөр балдар. Ныкы жалпы таандык мүчө экенин билесиңер балдар. Ал деген унга ныкы мүчөсүн уласак, аныкы. Ата деген сөзгө ныкы мүчөсүн алсак, атаныкы деген сөз болду. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр уңгуга уланып, сөздүн лексикалык мааниси менен сөз түркүмдүк белгисин өзгөртпөй, ага грамматикалык маанини кошумчалайт. Сөздү сүйлөм тутумундагы башка сөздөр менен байланыштырат. Эрен туулган эр манас ишеничин актап, кыргыздарды алда качан унутта калган ата конушуна баштап келди. Мен кээ бир сөздөрдү уңгумчөөгө ажыратып белгилеп койдум балдар. Мындан сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү алып таштасак, сүйлөм тутумундагы сөздөр өз ара байланышпай, айтылып жаткан ой ыраттуу берилбей калары анык. Азыр биз сүрөт боюнча түзүлгөн сүйлөмдөн бир сөз жасоочу мүчө жана бир сөз өзгөртүүчү мүчөнү табышыбыз керек балдар. Эмесе ойлонобуз. Силер сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү таптыңар деп ишенем балдар. Эмесе карап көрөлү. Койчу сөз жасоочу мүчө, койлор сөз өзгөртүүчү мүчө. Комузчу комузун колуна алды. Бул сүйлөмдөн бир сөз жасоочу жана бир сөз өзгөртүүчү мүчөнү табышыңар керек балдар. Эмесе ойлонобуз. Демек, жообун карап көрөлү балдар. Комузчу дей турган болсок, сөз жасоочу мүчө болду. Комузун десек, сөз өзгөртүүчү мүчө болду. Апам оймок менен оймо ойду. Апалар дайыма иш кылганда оймокту пайдаланышат балдар. Демек, бул сүйлөмдөн дагы биз бир сөз жасоочу жана бир сөз өзгөртүүчү мүчөнү таап жазышыбыз керек. Жаздыңарбы балдар? Эмесе карап көрөлү. Оймок сөз жасоочу мүчө, ой деген этишке мак мүчөсүн улоо менен оймок деген зат атоочу пайда болду. Ойду деген сөздө ой деген этишке өткөн чакты мүчөсү улоону менен сөз өзгөртүүчү мүчө болду. Кийинки сүйлөмдү карайлы балдар. Зергер иймектин илгичин ийип жасады. Бул жерден биз сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчөгө эки сөздү таап жазышыбыз керек. Жазып жетиштиңерби балдар? Эмесе жообун карап көрөлү. Ийип сөз өзгөртүүчү мүчө, иймек сөз жасоочу мүчө. Эмесе кийинки сүйлөмдү карап көрөлү балдар. Суучулдар суудан куткаруу кызматын аткарууда. Силер билесиңер балдар, суучулдар сууга адамдар чөгүп кеткен учурда же башка кырсык болгон учурда куткаруу кызматын аткарышат. Демек, бул сүйлөмдөн дагы биз бир сөз жасоочу жана бир сөз өзгөртүүчү мүчөнү табышыбыз керек. Силер таап жаздыңар деп ишенем балдар. Эмесе жообун карап көрөбүз. Суучул бул сөз жасоочу мүчө. Суу деген зат атоочтон кызматты билдирген суучул деген зат атооч жасалды. Суудан деген сөздө суу деген зат атоочко
дан мүчөсү улануу менен сөз өзгөртүүчү мүчө болду. Дан мүчөсү чыгыш жөнөмөсү мүчөсү экенин билесиңер. Балдар, биз жанатан бери уңгу жана мүчөнүн түрлөрү, сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр тууралуу кеп кылып жатабыз. Аларга биз сүйлөмдөрдү түзүп, алардын ичинен сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр менен жасалган сөздөрдү таптык. Азыр биз текст менен иштейбиз. Азыр текстти окуйсуңар. Тексттин ичиндеги белгиленген сөздөрдөн сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү өзүнчө, сөз жасоочу мүчөлөрдү өзүнчө белгилеп жазышыңар керек. Эмесе текстти окуп көрөлү. Жайында биз жайлоого бардык. Ал жакта малчылар 4 түлүк мал кармашат. Бээнин сүтүн ичип, тоонун таза абасынан дем алуу мага абдан жакты. Эмгекчил адамдардын мээнетине баа бердим. Апалар да бош боло калганда түймө түйүп отурушат экен. Демек, сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчөлөрдү өзүнчө бөлүп жазгыла балдар. Эмесе, силер сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү бөлүп жаздыңар деп ишенем балдар. Биз жообун карап көрөбүз. Сөз жасоочу мүчөлөр: малчы, эмгекчил, түймө. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөр: бээнин, сүтүн жана жайлоого деген сөздөр болду. Балдар, силер тапшырманы аткарганга аракет кылдыңар, азаматсыңар. Балдар, биз азыр бүгүнкү өтүп жаткан темабызды дагы бир жолу бышыктап, жалпылап алуу иретинде кээ бир суроолорго жооп берип көрөлү. Демек, биринчи суроону карайбыз балдар. Сөздүн курамдык бөлүктөрү: тыбыш жана тамга. Сөздүн курамдык бөлүктөрү: уңгу жана мүчө. Сөздүн курамдык бөлүктөрү: муун жана ташмал. Бул жердеги 3 варианттын кайсынысы биздин сүйлөмүбүздү толуктаганга туура келет балдар? Сөздүн составдык бөлүктөрү: уңгу жана мүчө. Кийинки суроону карайлы. Уңгу сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү. Уңгу сөздүн негизги бөлүгү. Уңгу тыбыштардын жыйындысы. Булардын кайсынысы туура келет балдар? Эмесе ойлонобуз. Уңгу сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү десек туура болот. Сөз жасоочу мүчөлөр менен жасалган сөздөр кайсы? Китепкана, чаканы. Китебим, дүкөнчү. Басым, сызгыч. Бул 3 варианттагы сөздөрдүн кайсынысы сөз жасоочу мүчөлөр менен жасалган сөздөр экенин табабыз балдар. Басым, сызгыч. Бул жерде бас деген уңгу сөзгө ым мүчөсүнүн уланушу менен басым деген жаңы сөз жасалды. Ошондой эле сыз деген этиш сөзгө гыч мүчөсүнүн уланышы менен сызгыч деген сөз пайда болду. Эмесе сабагыбызды жыйынтыктап алалы балдар. Мен бүгүнкү сабактан эмнелерди билдим деген суроонун үстүндө ойлонуп көргүлө. Биз бүгүнкү сабакта сөздүн курамдык бөлүктөрү болгон уңгу жана мүчө тууралуу кеп кылдык. Алардын эрежеси менен таанышып, өзгөчөлүктөрүн белгиледик. Ошондой эле мүчөнүн түрлөрү болгон сөз жасоочу мүчө тууралуу сүйлөштүк. Алар уңгуга улануу менен уңгунун лексикалык маанисин өзгөртүп, жаңы сөздүн жасалаарын билдик. Жана сөз өзгөртүүчү мүчө уңгуга улануу менен сөздүн грамматикалык мааниси гана өзгөрүүгө учурарын көрдүк балдар. Ошондой эле алган билимибизди жалпылоо максатында тесттик суроолорго дагы жооп бердик. Балдар, эми үйдөн өз алдынча иштегенге тапшырмалыга. Биз бүгүн сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн айырмачылыктарын санадык. Ошондой эле экөөнүн окшоштуктары да бар. Силер көнүгүүлөрдү карап көрүп, өтүлгөн темаларды карап көрүп, айлананын эки жагына
сөз жасоочу мүчөлөрдүн, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн айырмачылыктарын, ал эми ортоңку бөлүгүнө окшоштуктарын жазып чыгышыңар керек. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.